Сыртта суук, ага карабай Зулпуев айыл өкмөтүнүн тургундары жогорку кеңештин депутаттыгына Альянс партиясынан талапкер Алтынбек Сулайманов менен жолугушуу үчүн келишти. Шайлоочулар айыл өкмөттүн маданият үйүнө жык толду. Талапкер алгач тургундарга шайлоонун жаңы системасы тууралуу түшүндүрүп берди. Айтымында киргизилген өзгөртүүлөрдүн жыйынтыктары байкалууда. Шайлоо системасы бүгүн бир топ өзгөргөн, башкача болуп өтүп атат. Мурдагыдай адимий ресурс же болбосо жанагы сатып алуу дегендер азыр жокко эсе десек, азырынча ошондой биздин байкашыбызга караганда. Ошон үчүн шайлоонун мындай саны дагы азайып, ушундай болуп атат окшойт. Адимий ресурс дайыма ушундай жыйынга же болбосо кийлигишкенине башкачараак болуп өтчүлөр. Азыр элдер эркин, каалагандар келет, каалагандар келбейт. Ушундай болуп шайлоонун иш-чаралары ушундай өтөт. Мурдагыдай элди чогултуп, концерттер жок, подвозду ташып, чоң стадионго жыйнаган мезгилдер бүт өткөн мезгил менен артта калды окшойт. Сулайманов Зулпуев айыл өкмөтүнүн тургундарынын алдында жүзү жарык экенин айтып, аларга ыраазылыгын билдирди. Алар үчүн күчүн аябай кызмат кылууга даяр экендигин кошумчалады. Айтымында чыныгы элдин өкүлү бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуусу керек. Алардын милдети айыл аралап, аймактардын көйгөйүн өкмөттүк көзгө сайып көрсөтүү. Ошондой эле мыкты мыйзам чыгарып, аткарылышына көзөмөл жүргүзүү. Депутат деген авам төрайып атат. Бул элдин өкүлү. Негизги элдин өкүлү бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө. Эл эки кишини шайлайт. Президентти, анан депутатты. Президентке бүт жүктү жүктөйт. Каржы маселесин, тышкы карызды кантип алыш керек, коопсуздугун баарын жүктөйт. Сен аткар деп. Ошол эле мезгилде депутатты жөнөтөт, шайлап. Президентке жардам берип, ошол эле мезгилде көзөмөлдөнөт. Бюджеттин акчасы, каржы акча кайсы жака кандай кетип атат, кандай болуп атат, эмне иштеп жүрүп атканын депутаттар көзөмөлдөп, ошого элдин жашоосуна ылайыктап, мыйзамдарды чыгарып, эрежелерди чыгара турган бул депутат. Жолугушуунун жүрүшүндө айыл эли аларды түйшөлткөн бир катар суроолорду беришти. Алар жөлөк пул алуудагы бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюуга, ооруканада операция үчүн акча талап кылган көрүнүштөрдү жокко чыгарууга көмөктөшүүсүн өтүнүштү. Bir ayaldарды bir surançı var. Buna ayaldарды köp üygüledi. Ballarını bayağı jölök puluna vardı. O ergen olsa aydan hadi kızı kitleyi yok edildi. Bu sakitliğinden uygunluğunda karak görsün. Ben özüm arkasından karak düşüp gördüm. Bu sakitliğine o jölök puluna geç kadar alakası yok edildi. Banktan akça alsa anam kereyken, satsa kereyken. Мамлекеттик мекемелерде коррупциялык схемалар илгертен калыптанып калганын Сулайманов бул өңдүү терс көрүнүштөрдү жок кылууга Альянс партиясынын күчү, билими жана тажрыйбасы жетет деди. Ал депутат болуп парламентке барса, жогорудагы көйгөйлөрдү толугу менен чечип берүүгө убада кылды. Eski 80-жылкы Жигулиде жүрүшөт азыр. Ошол эски системада. Азыр дүйнө электромобилдерди айдап атат азыр. Ушундай, түшүндүрүш, жеңил түшүндүрүш болсо, эскиче иштеп, ошол мындай искусственный эме кылат да, кезек кылып, адамдардан ошон үчүн акча алыш керек да, 5 тиын болсо да, 200 сом болсо да алыш керек да. Ошондой система түзүлүп калган. Бүт жакта, бир эле соцсчетте эмес, бүт жакта. Булардын баарын биз сындырышыбыз керек. Анын үчүн жаңы кадрлар, жаштар, eskilerdin опыттары менен кошуп, айкалаштырып ортодон bir
система чыгарышыбыз керек. Ага биздин деңгээлибиз да жетет, биздин катарыбыздагы балдардын акылдары да жетет, эркиндиги да жетет. Алтынбек Сулаймановдун көп жакшылык иштерин элдер баалап билет экен. Өздөрү дагы чыгып сүйлөштү. Жакшы иштерини, жакшы элге кызмат кылгандарыны ошол жомок кеңеште мыйзамды жаңылап эл тарабына чечкенге, ошол эл үчүн барып, ошол депутаттыкта эл үчүн жүргөн кызмат кылганын өзү дагы айтып берди, элдер дагы айтып берди. Алтынбек Сулаймановдун бүгүн жолугушусуна келдик. Жолугушуу жакшы болду. Көп нерселер айтылды, жакшы нерселер. Эми ошо Алтынбек Сулаймановдун кылышташыбыз болот. Ошону эртең парламентине барышына тилектешпиз. Шайлайбыз деген ойдо келдик. Буга чейин да ушунча соцдуктарда иштеп келатат. Мындан кийин да иштеп, элге өзүнүн кызматын көрсөтүп, өзүнүн алган билимин пайдаланып, ушу эл үчүн кызмат кылат деген ишеничтебиз. Ошо Алтынбекти биз кичинекейинен билебиз. Аябай активист бала, чынчыл бала, дайыма өзүнүн жанындагыларга жардам берип келген бала. Бул мисалы үчүн ошол Ноокат элине көп эле жардамдарды көрсөттү. Ошону эле Кыргызстанды көтөрөм деген бул баланын ой тилектери бар. Биз Алтынбекке ийгилик каалайбыз, ошондой эле бүт элди чакырабыз, Алтынбекти колдоп беришсин. Өзүбүздүн уул, өзүбүздүн эр жигитибиз, көп жакшылыкты кылган адам. Бул бала биздин Ноокатта эң жакшы чыган жигиттердин бири. Алтынбек мырзанын жакшы иштерин көрдүк биз. Дагы эле үмүт кылабыз эми. Жакшы элдин талабын эмесин угат деп. Айыл аксакалдары Сулайманов жогорку кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты болуп турганда эл үчүн жасаган иштерине кыскача токтолушту. Алар ар дайым берген убадасына бек туруп, райондогу көйгөйлүү маселелерди чечүүдө эл тарапта болуп келгенин эске салышты. Жалпы Ноокат эли талапкерди бир добуштан колдой турганын айтышып, ийгилик каалап, батасын беришти. Алтынбек ден соолугуң болсун, алтын баш нерсең болсун, бала чагы менен тынч болгон, эл журту менен тынч болгон, Кыргызстандын ынтымак жашап жакшы өнүккөн мамлекетке кошулуп, биз дагы жакшы бай мамлекет болгондо Кудай насип кылган болсун. Иштериңиз баш берсин, дайым жүзүңүз жаркын. Аллаху акбар.